Assalamu alaikum tuğanlar. Sizler men Bekиев Эмиль Маликович. Bugün temada tuğanlar. Moskva şaharında men bir tanışım var ele. Mындай ayтканда, свадебный magazini var. Salon. Анан ошол жерге келип калдым эле. Өзүңүздөр билесиздер, жакында өзүңүздөр билесиздер, мен башка кошот элем, ошого көйнөккө келдим эле, анан көрүп калып, анан сиздерге мен көрсөтөйүн деп, ошол нерсени реклама кылайын деп атайын кирдим эле. Мына окшогон көйнөктөр бар экен туугандар. Мен көбүнчө мына Кыргызстандан биздин кардарлар болсо, Кыргызстандан туугандар. Менин личкама чыксаңыздар, мына туугандар. Сонун нерселер туугандар. Көрсөңөр. Жакшы да, өзүң кандай, Асылбек? Жыргалбек. Мынандай салон, мына туугандар. Караңыздар. Кандай сонун. Мага личкама чыксаңыздар, мен сиздерди ушул киши менен байланыштырып коем туугандар. Аябай салон сонун. Мына карасаңыздар, свадебный салон. Оптум иштейт экен булар. Оптум сатышат экен, оптовый экен. Ошол мен ойлодум эле, ошо Кыргызстандан биздин ишкерлер, ошол салон менен заниматься эткендер, арендага бергендер кайрылсаңыздар болот. Анан ким турмуш куруп, турмушка чыгайын дегендер деле кайрылса болот. Себеби беден скидкасы бар экен, жакшы скидкалар бар экен. Мына туугандар. Сонун экен. Ошон үчүн мен бүгүн ушул боюнча тема кылдым. Кимге кызыктар болсо туугандар, ким кызыктар болсо, ушул салондун ээси менен мен жакшы мамиледемин. Мындай таныш, билиш, ага инидей. Мен личкама чыксаңыздар, мен ошол киши менен прямой сүйлөштүрүп коем. Оптум арзанчу экен. Өздөрүңүздөрдүн бизнестериңиздерге жакшы туугандар. Өзүңүздөр билесиздер, бизде жыл сайын той менен эле Кыргызстан баягы той мамлекет болуп калганбыз да. Жыл сайын эле той өткөзө беребиз, кредит алып деле той өткөзө беребиз, кредит албасак деле той өткөзө беребиз. Биздин чиновниктер кыргыз элинин бюджетин урдап деле той өткөзө берет, ошондой туугандар. Ошон үчүн мен личкамга кайрыңыздар. Мен эфирге кирем дагы туугандар. Эфирге кирем, бирок менин кийинки темабыз туугандар. Мына 14 жараныбыз жөнүндө болмокчу. Баягы 18 ноябрдагы флешмоб боюнча, ошол флешмобдун айынан 14 жараныбыз депортация болду. Бүгүн 7 учту туугандар, Кыргызстанга 7 учту. Ошол боюнча мен сиздерге маалыматты берип кетем туугандар. Ошол боюнча даярданып туруңуздар. Мен эртең Кудай кааласа эфирге чыгам мен. Саламаттаныңыздар. Менин личкама чыгыңыздар туугандар. Менин баракчама чыгып жазыңыздар, номериңиздерди таштап койсоңуздар, ушул свадебный салон, ушул көйнөктөр жөнүндө кеңири маалымат берем туугандар.